Кутман күн, урматтуу биздин Instagram колдонуучулар. Бул Улуттук банктын түз эфири. Сиздер менен мен Асель Акматалиева, Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси болом. Бүгүн биздин темабыз Улуттук банктын лицензиясыз ишке каршы күрөшүү боюнча чаралары тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Бир мүнөттөн кийин бизге дагы спикерибиз түз байланышка кошулмакчы. Андыктан алыстабаңыздар. Ошондой эле биз түз эфирде иштеп жатабыз. Сиздер ушул лицензиясыз ишмердик боюнча кандайдыр бир сурооңуздар болсо, түз эфирде жазсаңыз болот. Биз спикерибизге суроону узатууга аракет кылабыз. Телефондору бар, ошол жака чалсаңыздар болот. Кантип, канча грамм, ошол боюнча. Анан биздин коомдук кабылдамабыз бар, ошол жака да чалсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз биздин түз эфирге. Жаңы эле биз анонс кылып жатты элек. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, мен биздин түз эфирге чыккан коногубузду тааныштырып өтсөм, Рашканбек Мурзалиев, Улуттук банктын акча алмаштыруу жайларын көзөмөлдөө тобунун жетекчиси. Рашканбек мырза, негизи эле бизде суроолор көп. Биздин темабыз Улуттук банктын лицензиясыз ишке каршы күрөшүү боюнча чаралары боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Анан биринчи суроом кыскача токтолуп кетсеңиз, Кыргызстанда канча акча алмаштыруу жайлары бар жана алардын негизги функциясы эмнеде? Саламатсыздарбы да бир жолу. Акча алмаштыруу жайларынын негизги функциясы бул нак чет өлкө валютасын алмаштыруу. 2025 жылдын 16 сентябрына карата 817 акча алмаштыруусу катталган жана кошумча алмаштыруу бюролору 96. Жалпысы 913 түйүн болуп эсептелет. Негизги функциясын. Негизги функциясы ошо валюталарды нак чет өлкө валюталарды алмаштыруу. Бир гана функциясы бар экен да ошондой, Бир гана, башка функцияларды аткара албайт. Лицензияда бир функция көрсөтүлгөн да. Айтып кетсеңиз, негизи эле ушул ишмердиги жок тараптарды көзөмөлдөө, алар менен каршы күрөшүү кайсы мыйзамдын негизинде, нормативдик актылар негизинде жүргүзүлөт? Биринчи кезекте бизде ошо улуттук банк тууралуу мыйзам бар, ошол негизги мыйзам. Экинчиден ошо укуктук актылар, булар акча алмаштыруу операцияларын жүргүзүү тууралуу. Бир жобо, экинчи жобосу ошо лицензияны берүү тууралуу. Анан үчүнчү жобо бул жанагы терроризмди легалдаштыруу, неме туура эмес тапкан акчаларды легалдаштыруу боюнча жобо. Андан сырткары ошол бизде бузуулар тууралуу кодекс бар. Ошонун негизинде биз буларды жоопко тартабыз да, ошонун негизинде. Дагы бир суроо бар экен. Саламатсызбы? Сиздин банкта долларды алмаштырса болобу? Улуттук банкта окшойт да. Биздин улуттук банкта акча алмаштырылбайт, бул коммерциялык банктарда, анан акча алмаштыруу жайларында гана алмаштыра алабыз. Айтып кетсеңиз, негизи эле ушу лицензиясы жок ишмердүүлүк кайсы тармакта көбүнчө кездешет? Эң негизгиси улуттук банкты жалпы алсак, бул эки тармак, бул мыйзамсыз акча которуу, анан накталай чет өлкө валюталардын операцияларын лицензиясы жок өткөрүү. Биздин башкарма ошол лицензия накталай чет өлкө валютаны менен операция лицензиясы жок операцияларга, ошолорго биз каршы чараларды колдонобуз, ошолорго каршы күрөш жүргүзөбүз, мындайча айтканда. Негизинен бирөөсү бул акча алмаштыруу жайларында, а экинчиси мыйзамсыз акча которуу. Ал кимдерге тиешелүү болуп калат? Ал банктаргабы же акча алмаштыруу жайларынабы? Негизинен мыйзамсыз акча которуулар, булар жанагы цыганский перевод деп коет го, ошол аркылуу
жактар, жеке жактар өткөзүшөт, анан юридикалык жактар дагы кездешип атат. Ал деген биздин башка башкаруунуктар, укук коргоо органдары менен биргеликте ошол неме жүргүзүп атышат, иш-чараларды. Ошол ал деген бул юридикалык жана жеке жактарда өткөзөт да, ар кандай топтор болушу мүмкүн. Ушул тармактарда, Ушул тармактарда. Эгерде мындай айтып кетсек, статистикага каралсак, 8 айда, жылдын башынан 8 айда, Бул жылы, бул жылы 25-жылы 113 жеке жакка 17.500 сомдон айыппул салынды. Жалпы суммасы 1.977.000 сом. Ушу бүгүнкү күндө ушундай статистика. бул мыйзамсыз жана акча алмаштырган жайларга карата болуп калып атат да, ошондой Ооба, айып бул. бул жеке көбүнчөсү булар жеке жактар өткөзөт жана соода түйүндөрдө. Бул деген мына Ош базарында, Аламдин базар, Дордой базарында, анан ошо биздин Казакстан менен чектешкен границада КПП Ак Жол, ошол жерлерде көбүнчө мындай топтор жайгашкан. Ошол жерде мыйзамсыз иш-аракеттер жүргүзүп келишет да бүгүнкүгө чейин. Бирок аны деген сиздер көзөмөлдөбөйсүздөр да, сиздер акча алмаштыруу жайларын гана, Ооба, алар деген ошо лицензиясыз иш алып барат, мыйзамсыз иш булардыкы. Ошол себептен биз рейдтик текшерүүлөр жүргүзүп, ошол жоопко тартабыз да, штраф салабыз буларгачы. Түшүнүктүү. Ушул сиз жаңы эле статистиканы айтып кеттиңиз да, бул былтыркы жылга салыштырмалуу азбы же көппү? Эми айтып кеткендей, быйылкы жыл 8 айда 113 адамга айыппул салдык. Эгерде 24-жылга карасак, бул деген 192 жеке адамга айыппул салынган. Жалпы суммасы 3.360.000 сом. Бирок неге бул мурунку жылы көбүрөөк болгон себеби, биринчиден биз жыл бүтө элек, бул биз 8 эле айдын көрсөткүчү. Экинчиден айтып кетиш керек, бизде ошол жеке адамдар, ошондой алек болгон мыйзамсыз иш-аракеттер кылган жеке адамдар кескин азаюуда. Айрыкча ошол базарларда азайып, ошол себептен дагы мен ойлойм, ошол себептен дагы ошол бул көрсөткүч быйылкы жылы азыраак. Азыраак болот, бүтүп атасыздар. Деп А ойлойм. айтып кетсеңиз, негизи эле ушул лицензиясы жок да, мыйзамсыз иш жүргүзгөн жактар боюнча сүйлөшүп жатабыз. Ошол кандай коомчулукка зыянын келтириши мүмкүн? Биринчи кезекте бул ошол лицензиясыз иш алып барган жактар, бул биринчиден мыйзамсыз. Ошол себептен булар бюджетке налог да төлөбөйт, башка дагы төлөмдөрү жок да, булар мыйзамсыз аракет кылышат. Экинчиден, бул жактар мындай кандай көз боймоочулук фактылар көп кездешет, бизге кайрылышат жарандар. Ошол фактылар мененчи булар алдап кетип атышат, ошо акчасын бербей коюп атышат. Ошол себептен, экинчиден, булар биздин талаптарды аткарбаган үчүн, булар деген кандай десем, мындай талаш маселе болгондо, мисалы биздин талаптар боюнча кассовый аппарат болуш керек, кассовый аппарат анан чек берет да. Ошол чекти албаган учурда ошол операцияны тастыктай турган неме жок болуп калат, документ жок болуп калат да. Талаш маселеде ошол жарандар өздөрүнүн укугун коруу албай калышат да. Ошол себептен ошол себептен зыянга дуушар болушу мүмкүн да, акча жоготуу болушу мүмкүн. Ошол себептен мен жарандарга кайрылат элем, лицензиясы бар гана акча алмаштыруу жайларга же коммерциялык банктарга же башка ошол биздин уюмдар бар, ошо лицензия берген, ошолорго кайрылууну сунуштайт элем да. Жана сөзсүз түрдө чек алыш керек экен да, Сөзсүз түрдө талап кылыш керек, чекти талап кылыш керек. Анан жанагындай детектор валют болот. Мисалы, ошону да текшерип алсаңыз болот, эсептеп. Жана жабдуулар бар да, баардык шарттары бар. Ошол жай баракат ошол алмаштырып алганга да, текшерип баарын. Коопсуз текшерип алганга. Жакшы. Негизи эле ушул мыйзамсыз лицензиясы жок иштеген тараптарды кантип аныктайсыздар? Ушул тууралуу кененирээк токтолуп кетсеңиз. Биринчи кезекте биз ар ай сайын мындай
бизде мониторинг деп коет, ар ай сайын биздин кызматкерлер ошо кыдырып ошол мониторинг жүргүзөбүз шаарда, ошо соода түйүндөрдө. Ошол негизинде мониторинг кылып, ошолордун адрестерин, даректерин тактап, ошол бул биринчи неме. Экинчисинен бизге ошол эле жарандар кайрылат. Жанагындай себеби дегенде бул жактар мыйзамды, биздин талаптарды аткарбайт да. Булар көбүнчө ошол укуктарын бузулат да жарандардынчы. Ошол себептен бизге кайрылат. Ошонун негизинде дагы биз ошону аныктайбыз, ошону текшерип, ошолорду чара колдонобуз. Үчүнчүдөн, кээ бир ушундай жактар, мыйзамсыз иш алып барган жактар социалдык тармактарга жарнама беришет да. Ошонун негизинде дагы биз аныктайбыз. А сиз айтып кеттиңиз да, ушу кошумча суроо, тактоочу суроо, жарандардын укугу бузулат. Алар чек бербей коюшу мүмкүн, же болбосо жасалма акча беришип коюшу мүмкүн. Дагы кандай укуктары бузулушу мүмкүн да, ушу мыйзамсыз, легалсыз жактарга кайрылсачы, тейлөө үчүн? Көбүнчөсү ошо соода борборлордо ошондой фактылар катталат. Көбүнчөсү ошол мисалы башка жактан келген жарандарга каршы ушул аракеттер байкалууда да. Башка жактагы жарандарды ушул чет элдик ошол жарандарды алдап, мындай акчасын алып коюу максатында, алдап коюу максатында ошондой, анан жанагы валюта курсун дагы жогору коюп, себебиден алар жакшы билбейт да биздин эмелердичи. Ошонун негизинде ошондой фактылар катталат да, бизге кайрылышат ошол жарандарчы. Вот. Ошонун негизинде биз укук коргоо органдары менен биргеликте ошолорду аныктап, ошо чара колдонобуз. Демек, чет элдик жарандарда жабыркагандар кайрылса болот экен да, бул маселелер боюнча? Сөзсүз түрдө кайрылса болот. Себеби дегенде бул мыйзамсыз иш аракет болуп эсептелет. Ошол себептен буларды биз каршы иш чаралар жүргүзөбүз. Ушу лицензиясыз ишмердүүлүктү азайтуу боюнча кандай чаралар көрүлүп келди буга чейин Улуттук банк тарабынан? Биринчи кезекте биз лицензиясынын мөөнөтүн 1 жылдан 5 жылга чейин узарттык. Мурун мисалы ар жыл сайын узартыш керек болсо, азыр 5 жылда бир узартышат. Экинчи маселе, биз баягы күнүмдүк отчет тапшырат, ошол отчетту электрондук кылып, автоматташтырып, ушу биз кичине кыйла жөнөкөйлөттүк да. Азыркы күндө ошо телефон аркылуу эле ошо отчет тапшырса болот. Андан сырткары биз мисалы соода түйүндөргө, мына Дордой, айрыкча ушу Дордой базарынын администрациясына кат жөнөткөнбүз. Ошодо биз суранганбыз, ошо мыйзамсыз иш алып барган жактар менен иш аракет жүргүзүп, ошо лицензиясыз иш алып калгандарга бир чаралар колдонсун деген кат жөнөткөнбүз. Алар ошонун негизинде иш чараларды өткөзүп, бүгүнкү күндө ошо Дордой базарында лицензиясыз иш алып калгандардын саны кыйла азайды да. Ошол эле маселен Ош базарында деле ошондой байкалууда да. Ошонун негизинде лицензиясыз иш алып баргандардын саны кыйла азаюуда. Ушу 2 жылда биз байкап атабыз, ошонун саны азайып келатат да. Демек, сиздер башка мекемелер менен дагы кызматташат экенсиздер да, бул көрүнүштү азайтуу үчүн, Ооба, ошол биз мындан сырткары биз ошо Чүй областынын губернаторуна да кайрылганбыз. Алар ошол Ак Телек пропускной Казакстан менен чектешкен границада пропускной пунктта, ошол жерде мыйзамсыз иш алып барган жактардын павильондорун сүрдүрүп, ошолорду саны да азайды да. Бүгүн ак арастын бар ал жерде дагы элечи, бирок кыйла саны азайды да бүгүнкү күндө. Ошонун негизинде. Түшүнүктүү. Негизи эле ошо лицензияны алыш үчүн эмне кылыш керек? Акча алмаштыруу жайларын ачуу, иштетүү үчүн лицензия кантип берилет? Биздин улуттук банктын расмий сайтында ошол кандай документтер бар экенин баары жайгашкан. Андан сырткары мен 2 көйгөйгө токтолуп кетсем, биринчи көйгөй бул баягы
биздин талап боюнча 1 миллион сом болуш керек да, жүгүртүү оборот деп коет бизде. Ошонун Мгм. жүгүртүү 1 миллион сом болуш керек. Анан ал 1 миллион сомдун булактары тастыкталыш керек да, легалдуу болуш керек. Ошол көйгөйдүн айынан кээ бирки жарандар лицензияны алып келе албай атат. Себеби дегенде булар мисалы Дордойдо иштеп, жана документи жок, тастыкталбайт да өзүнүн кирешесинчи. Анан Россиядан которуулар ошондой жана башка ушундай сыяктуу документсиз кирешесин тастыкталбаган үчүн ошол көйгөй жаралууда. Экинчи маселе бул мисалы Дордойдо кээ бир жарандар биздин техникалык талаптар бар, жанагы акча алмаштыруунун бөлмөсүнөчү. Ошо бөлмөсү кичине болуп калып атат да, биздин талаптарга жооп бербейчи. Ошол экинчи Мгм. көйгөй. Ошол эки көйгөй эле бар. Э, Ошонун негизинде ошол Дордойдо мисалы кээ бир жарандар ала албай атат да лицензиянычы. Мгм. Негизинен бирок салыштырмалуу башка өлкөлөргө салыштырмалуу биздин талаптар аябай эле жеңил да. Мисалы башка көпчүлүк мамлекеттерде бул акча алмаштыруу операциясы коммерциялык банктар гана өткөрүлөт да. Мгм. Анан кээ бир мамлекеттер бар, ошолор ушундай жеке жактарга берген, бирок алардын талаптары кыйла татаалыраак да. Мисалы айтсак, 2022 жылы мисалы акча алмаштыруунун саны 450 болчу да, ошолго чукул болчу. Бүгүнкү күндө 900 ашты да. Бул ошол Мгм. акча лицензияны жеңил алышын тастай турган фактор да, мындайча айткандачы. Ошол Мгм. себептен бул бизнеске эгерде инвестиция кылса жакшы эле болот да. Мен ойлойм, бул жеңил эле маселе. Вот. Мгм. Э, Түшүнүктүү. Жакшы эмелерди айтып кеттиңиз да, себептерин, ушундай. А, Бизче эгер ошол эле жеке тараптар регулярдуу түрдө кайталай берсе, ошо лицензиясы жок ишмердикти, ошондо кандай чаралар көрүлүшү мүмкүн? Бүгүнкү күндө мен айтып кеткендей, биринчи кезекте айыппул каралган 17.500 жеке жак болсо, юридикалык жак Мгм. болсо 55.000 сом. Бирок ошол системалуу түрдө, сиз айткан системалуу түрдө болсо 12 айда 3 жана андан көбүрөөк фактылар болуп, ошол токтом чыгып, ошол аныкталган учурларда мисалы кылмыш жана жаза кодексинде статья каралган, жоопкерчилик каралган. Ошол себептен мен ошол мындай жарандарга, ошо мыйзамсыз аракет кылган жарандарга кайрылат элем. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошондо аракеттериңерди токтоткула. Себеби дегенде сизге ошо кылмыш жана жаза кодексинин негизинде жоопко тартылып калышыңыз мүмкүн, ошо мыйзамсыз аракеттериңиз үчүн. Кылмыш жазага чейин көрүлүшү мүмкүн экен да, эгер Ал- кайталай албетте берсе. Албетте, ошол себептен бул жолдон бүгүнкү күндө азыр биз көрүп келип атпайбызбы, баары мыйзамдаштырып, мыйзам талаасына өтүп баратат баардык тармактардачы. Мгм. Биздин дагы ошого байланыштуу көптөгөн пландарыбыз бар жакын арада. Биз бул багытта сөзсүз түрдө күчөтөбүз. Биз сөзсүз түрдө ушул багытта иш аракеттерди кылабыз. Мыйзам талаасына баардык жарандарды ошо келтиргенге аракет кылабыз. Түшүнүктүү. Равшанбек мырза, сизге акыркы суроо. Мына жаран эгер кайсы бир акча алмаштыруу жайга кайрылып, бирок ошол текшергиси келсе, чындыгында эле легалдуу иш жүргүзүп атабы деп, ошо кандай чараларды көрүш керек, эмне кылыш керек? Жана эгер чындыгында эле көрүп калса, ал легалсыз экенин кимге кайрылыш керек? Биринчи кезекте жарандар ошо киргенде эле ошо лицензиясы түп нускасынын баардыгын тастыктай турган лицензияны караш керек да. Мгм. Оригинал Алар деп илип коет. коюш керек да, Ооба, көрүнүктүү өзүнүн жерде лицензиясын. илинип туруш керек биздин талаптар боюнчачы. Ошол лицензияны көрүш керек. Экинчи, ошо маалымат тактасы болот. Ошол жерде бүт маалыматтар жазылган. Ошол акча алмаштыруу жайлардын ошо жетекчисинин аты жөнү, телефону, ошо кызматкерлердин аты жөнү. Андан сырткары ошол жерде кайсыл жерге улуттук банкка кандай кайрылса болот, биздин даректер, биздин телефондор ошол жерде жазылган. Ошол талапка ылайык ошол жерде болуш керек. Андан сырткары ошо байкоо камералары болсо, ошол жерлерде акча алмаштырса жакшы болот. Себеби дегенде жана эле айтып кеткендей талаш маселелер болгон учурда ошол
байкоо камера аркылуу өзүңөрдүн укуктарыңарды коргой аласыңар да. Акча алмаштыруу жайларда өзүнүн эмесин коргойт, жарандар да коргойт да. Ошол себептен ошондой жайларга алмаштырууну сунуштайт элем да. Анан мындан сырткары ири акча болсо сөзсүз түрдө мындай бирөөнүн коштоосунда жанагындай машина менен барып ошондой алмаштырса жакшы болот да. Себеби дегенде бул коопсуздук маселе да. Мгм. Рахмат. А, Негизи абдан жакшы маалымат берип кеттиңиз. Анан бизде көбүнчө бүгүнкү суроолор башка темалар боюнча экен. Алтынай Жолдошбаева, ИПларды түндүк аркылуу кайра каттатуу боюнча айтып коюңуздарды өтүнөм дейт. Бул көбүнчө салык кызматынын суроолору болуп калат. Жана буга чейин да бизде суроо болуп кетти. Жумушка орношуу боюнча, урматтуу биздин интернет колдонуучулар, биз баардык конкурс боюнча жарыяларды ушул биздин социалдык тармактарыбызда жана расмий сайтыбызда жарыялайбыз. Андыктан ар дайым биздин маалыматтарды карап турсаңыздар, окуп турсаңыздар болот. Урматтуу Равшан мырза, анда биз өзүбүздүн түз эфирибизди расмий тилде улантууга уруксат бериңиз. Уважаемые наши подписчики, мы продолжаем наш прямой эфир уже на официальном языке. И с нами сегодня Равшанбек Мурзалиев, руководитель группы по надзору за обменными бюро. Здравствуйте, Равшанбек Насирович. Добрый день. И тема нашего сегодняшнего эфира звучит так: меры Национального банка по борьбе с безлицензионной деятельностью. И мой первый вопрос к вам: сколько вообще обменных бюро зарегистрировано у нас в стране и основная их функция? На сегодняшний день по состоянию на 16 сентября зарегистрировано 817 обменных бюро и дополнительных обменных бюро 96. И всего 913 точек зарегистрировано. И основная функция, это вот только у обменных бюро только одна функция, это обмен наличной иностранной валюты. Других операций обменное бюро проводить запрещено. Мгм. А на основании какого закона работает обменное бюро и на основании каких-то нормативных актов вы ведете борьбу с нелицензионной деятельностью? Ну, основной закон — это закон о Национальном банке. Есть еще поднормативные акты, это положение о порядке проведения обменных операций. С помощью этого положения обменное бюро осуществляет свою деятельность. Положение о порядке выдачи лицензий, положение о противодействии финансированию терроризма. И вот есть кодекс о правонарушении, в соответствии с которым мы накладываем административный штраф в отношении лиц, которые осуществляют свою деятельность без лицензии. А сколько сумма штрафа? Сумма штрафа для физических лиц составляет 17 500 сомов, для юридических лиц 55 000 сомов. Мгм. А в каких сферах наблюдается безлицензионная деятельность в основном? В основном два направления — это вот денежные переводы Мгм. и обмен наличной иностранной валюты без лицензии Национального банка. Вот наше управление, мы осуществляем борьбу с безлицензионной деятельностью в сфере обмена наличной иностранной валюты. В основном лица, которые осуществляют свою деятельность без лицензии, сосредоточены на торговых рынках в основном. Это Ошский рынок, Аламединский рынок, рынок Дордой и вот на границе с Казахстаном контрольно-пропускной пункт Акжол. Вот прям на границе они свою деятельность осуществляют. Вот, ну, такая концентрация лиц, где этим видом деятельности они занимаются. А вы можете остановиться на статистике в этом году? Сколько было выявлено лиц таких, да? И вообще, если смотреть тенденцию, это больше или меньше по сравнению с прошлыми годами? С начала года за 8 месяцев мы наложили на штрафы по 17 500 на 113 человек. И общая сумма составила 1 977 000 сомов. Мгм. По сравнению с прошлым годом, с 2024 годом, данный показатель меньше. Вот, к примеру, в 2024 году это вот было наложено на 192 человек по
по 17 500 сомов, общая сумма 3 миллиона 360 тысяч сомов. Почему данный показатель в этом году меньше? Во-первых, это данные, у нас данные за 8 месяцев, а в 2024 году это за целый год. Во-вторых, надо вот сказать, что тенденция такая, что на сегодняшний день количество лиц, которые осуществляют безлицензионную деятельность, сокращается с каждым годом. М. Вот, и поэтому с этим связано это. Мгм. А вообще, какой вред могут нанести лица, осуществляющие безлицензионную деятельность обществу, государству? Но, во-первых, данные лица работают без разрешительных, каких-либо без разрешительных документов. Это в первую очередь они не платят налоги, налог в бюджет, ну, социальные отчисления, налоги и так далее. Поэтому это вот такой вред, Мгм. да, так скажем. Второе, это вот они, в связи с тем, что они не соблюдают наши требования, они могут, так скажем, нарушать права граждан. Допустим, они могут, так скажем, обманывать, да, население, обкрадывать при проведении обменных операций, всяких манипуляций проводить. Поэтому я бы призвал граждан осуществлять обмен операций только лицензируемых видах учреждений. Допустим, это коммерческие банки, обменное бюро, ну и другие наши организации, где имеют право проводить обмен операций. Мгм. Получается, они обязательно должны там спрашивать лицензию или даже прям читать, да, если там Да, они обязаны, да, вот вывеску поставить, да, свою. да, вот согласно нашим требованиям, обмену бюро обязаны вывешивать на видном месте оригинал лицензии, и граждане должны обращать внимание прежде всего на лицензию, да, на наличие лицензии. Второе, есть вот информационное табло, где указана вся информация об обменном бюро, его адрес, информация руководителей, да, там телефонные номера, Мгм. информация о сотрудников. Там даже указаны, как они к нам могут обратиться в случае, если указаны наши адреса, наши телефоны, в случае, если возникли какие-либо вопросы, да, вот, ну, жалобы к нам обратиться, к примеру, если их нарушаются их права. Вот. Мгм. Что еще? Также я хотел бы посоветовать гражданам, чтобы они осуществляли обменную операцию только вот если есть видеокамера. Да? Мгм. Если есть камера, вы можете с помощью записи, да, потом защитить свои права. Кроме того, требуйте чек, так как есть требования кассовой машине и обменное бюро обязательно должны выдавать чек. Это документом считается, вы можете подтвердить факт совершения обменной операции, да? И также вы можете с помощью этого защитить свои права в случае спорных моментов, да, спорных ситуаций. Мгм. Поэтому я рекомендую настоятельно гражданам, чтобы они проводили операции обмена только у кого есть лицензия Национального банка. Мгм. Знаете, я один случай вспомнила. Буквально 2 месяца назад был случай, когда у меня знакомый, она решила обменять евро, но почему-то обменные банки, если, допустим, более там 500 евро, они не обменивают, а только там 200, а обменное бюро обменивает, если, допустим, курс Национальный банк устанавливает 102 или 103, а у них по 100, некоторые по 95. Вообще так это возможно, так должно быть или это незаконно это все? Смотрите, с евро ситуация немного сложная. Объясню почему. Потому что на сегодняшний день очень, так скажем, часто явлением является подделка евро. 500 купюру евро очень часто подделывают. Да, и М. качество подделки таково, что даже эксперты не могут отличить от оригинала. И в этой связи в других странах, таких даже развитых странах, они не принимают, да, вот евро. И там некоторые страны, насколько я знаю, запретили даже оборот евро 500.
Поэтому опасения банков, там, обменного бюро в этом отношении справедливое, да, вот. И по поводу заниженные, если они, есть такие факты, если они берут с заниженным курсом, это недопустимо, э, потому что если, кстати, я хотел бы здесь поправить вас, Национальный банк не устанавливает курсы. Курс устанавливается исходя из спроса и предложения. Курс у Мгм. нас плавающий. Вот. Если курс, у него на табло указан курс, он должен только по этому курсу проводить обмен операций. Только Если он в проводит, табло, да? да, да, табло. Если он Мгм. проводит по заниженному курсу, это является нарушением. Мгм. И Спасибо. Мгм. И такой вопрос: а какие меры предприняты Национальным банком для снижения вот нелегальной деятельности? На сегодняшний день, я как уже сказал, мы штрафы накладываем, рейдовые проверки проводим совместно правоохранительными органами и государственной инспекцией, налоговой инспекцией. Кроме того, мы снизили, так скажем, период лицензии с 1 года до 5 лет. Раньше, допустим, каждый год они меняли лицензию, продлевали, то есть на сегодняшний день это раз в 5 лет делается. Кроме того, мы упростили порядок предоставления ежедневных отчетностей. На сегодняшний день обменные бюро могут через телефон, мобильные приложения предоставлять ежедневную отчетность. Кроме того, для снижения, так скажем, безлицензионной деятельности мы направили ряд писем торговые комплексы, так как Ошский рынок, Аламдинский, Дордой. Администрация этих рынков пошла нам навстречу, они провели мероприятия, направленные на снижение количества лиц, да, и это вот помогло на сегодняшний день количество лиц, которые осуществляют инвестиционную деятельность, значительно сократилось. Вот. И, кроме того, мы также направили письмо губернатору Чувской области. Э, Они провели мероприятие, они снесли такие, эти павильоны, да, где осуществляют эти лица. И также это повлияло на снижение количества лиц, которые осуществляют инвестиционную деятельность. Мгм. Вот такие вот мероприятия мы Меры. провели. Мгм. Понятно. А что грозит лицам, осуществляющие нелегальную деятельность на регулярной основе, которые все время повторяют? Я вот здесь хотел бы обратить внимание лицам, которые осуществляют незаконную деятельность. Согласно Уголовному кодексу есть статья, если это повторяется на систематической основе в течение года, допустим, в течение 12 месяцев, 3 и более раза, то предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому я бы призвал таких граждан не заниматься незаконной деятельностью, так как за это они могут понести наказание. Рашалбек Насирович, у меня к вам последний вопрос. Как гражданин может определить, получает ли он услуги именно легального обменного бюро? И если он стал свидетелем нелегального учреждения, куда он может обратиться? Если, как я уже говорил, в первую очередь надо обменивать только места, где есть лицензия Национального банка. Э, Кроме того, если потому что, ну, как бы я о последствиях уже упомянул, это вот они могут быть обманутыми, да, их могут обокрасть, ну и так далее, да, там могут быть же и криминальные же элементы, они могут лишиться всех денег своих, да, вот, то, что имеют. Вот, и поэтому я бы рекомендовал менять только валюту только у тех организаций, где есть лицензия Национального банка. Кроме того, если вы если вас обманули, да, если вы стали жертвой обмана, вы можете обратиться в правоохранительные органы и в Национальный банк.
Национальный банк, ну, у нас общественная приемная, можете письменно, можете позвонить. Но желательно, вот я бы рекомендовал бы, чтобы была фиксация, да, фото, видеофиксация, подтверждающий факт каких-то вот неправомерных действий. Это облегчит ситуацию и нам, и правоохранительным органам. Мгм. Мы вас благодарим, Равшанбек Насирович, за то, что вы поделились очень полезной информацией, которая интересует почти каждого гражданина. Ну а я напоминаю, уважаемые наши подписчики, мы обязательно сохраним это видео, делитесь этим видео, обязательно следите за нашими новостями. Ну а мы прощаемся. Всего вам доброго. Спасибо, до свидания.